Саламатсыңарбы балдар? Силер менен жолугушканыма өтө кубанычтамын. Бүгүн математика сабагы. Сабакты баштаардын алдында алтын эрежени эске салып алалы. Биринчи сабакка активдүү катышуу. Экинчи тапшырманы өз убагында аткаруу. Үчүнчү убакытты үнөмдүү пайдалануу. Тема 1 жана 0 санына көбөйтүү. Сабактын максаты биринчи тема жөнүндө түшүнүк аласыңар, экинчи көбөйтүүгө мисалдарды иштейсиңер, үчүнчү сабакка активдүү катышасыңар. Ар кандай санды бирге көбөйтсө эле ошол сан өзү келип чыгат. Мисалы 609 ишти иштеп көрөбүз. Туйунтмалардын маанисин тек бурчтуу таблица түзүп тап. Жогоруда айтылгандай эле эрежени сактап, тегерекчелердин жардамы менен тек бурчтуу таблица түзүп текшеребиз. Мисалы 2 көбөйтүү 1 дегенде 2 тегерекчелерден турган бир эле сап пайда болот. Башкача айтканда 2 көбөйтүү 1 барабар 2. 610 иш. Көбөйтүндүлөрдү салыштырып, дептериңе тиешелүү белгилерди пайдаланып жаз. 4 көбөйтүү 3. Ошондой эле 3 көбөйтүү 4. 4 көбөйтүү 3 12. 3 көбөйтүү 4 12. Ошондо балдар биз барабар белгисин коебуз. Ушуга окшош кылып, кийинкилерин да өзүңөр иштеп дептериңерге жазгыла. 615 иш. 0 көбөйтүү 4 барабар. Көбөйтүндүнү байка. Көбөйтүүнүн табуу үчүн бирдей кошулуучулардын суммасын жазабыз. 0 кошуу 0 кошуу 0 кошуу 0 барабар 0. Демек 0 көбөйтүү 4 барабар 0. 4 көбөйтүү 0 болсочу 4 көбөйтүү 0 барабар 0 болот. Эмне үчүн балдар? Ар кандай санды 0 менен көбөйткөндө 0 болот. 616 иш. Кайсы көбөйтүндүнү тик бурчтуу таблица түзбөй таптыңар? Кандай эрежелерди пайдаландыңар? 6 көбөйтүү 0 барабар 0. 8 көбөйтүү 1 барабар 8. Тегерекчелердин жардамы менен иштесек, 8 тегерекчеден турган бир эле сап пайда болот. 9 көбөйтүү 3 барабар 27. 9 тегерекчеден турган 3 сап. Кошулуучулардын жардамы менен чыгарсак, 9 кошуу 9 кошуу 9 барабар 27. 617 иш. Туйунтма түз. 21-ге 5 менен 2-нин көбөйтүндүсүн кошуу. Туйунтмада 2 амал болушу керек. Көбөйтүүнү мурда аткаруу экени түшүнүктүү. Андыктан көбөйтүндү кашага алынат. 21 кошуу каша 5 көбөйтүү 2 каша туйунтмасы келип чыгат. Кашадагы амалды аткаруу керек деген эрежени пайдаланып, маанисин табабыз. 21 кошуу каша 5 көбөйтүү 2 каша барабар. Туйунтмасынын маанисин тапсак, биринчи кашанын ичин иштейбиз. 5 көбөйтүү 2 барабар 10. Экинчи 21 кошуу 10 барабар 31. Туйунтманын мааниси 31-ге барабар. Сабакты бышыктоо бөлүмүнө дагы келип жеттик. Бүгүнкү сабактан силер эмнелерди билдиңер жана эмнелерди билгиңер келет? Албетте балдар, бул суроого даярданып мага жөнөткүлө. Үйгө 614